Жер шарыбызда жашоону өзгөрткөн окуялар байма-бай катталып келет. Мындай окуялар адам баласына дем берип, шыктандырып, мыкты сезимдерди тартуулап, инсандык касиетин жогорулатат. Кызыгы, мындай окуялардын каармандары болуп, карапайым, жөнөкөй инсандар чыга келет. Австралиялык жөөгүлүк Клифф Янг жана 6 күндүк супер марафон тууралуу уктуңуз беле? Адам баласы 5 күн 6 түн же 135 саат уктабастан жана тынбастан 875 чакырымды жүгүрүп өтө алабы? Кандай ойлойсуз? 135 саат, 875 чакырым уктабастан кантип болсун деп ойлосоңуз керек. Анда эмесе билбесеңиз билип алыңыз, көңүлүңүзгө илип алыңыз. Сиднейден Мельбурнга чейинки аралыкта түзгөн супер марафонду чуркап өтүү үчүн 5 күндөн ашык убакыт керектелет. Бул супер марафон дүйнөлүк атакка ээ болуп, ага жаш жана чыйрак жөөгүлүктөр катышат. Бул күлүктөрдү дүйнөлүк даңкы бар спорттук компаниялар колдоп, бардык шаймандар менен каржылайт. 1983 жылы дал ушул супер марафонго катышуу үчүн элдин баарын таң калтырып, чабандын кийиминдеги жашы өтүп калган кызыктай кейиптеги адам чыга келет. Бул адам жөнөкөй фермердин кийимин кийип, өтүгүнүн сыртынан гүлө чилип алган эле. Алгач көргөндөр аны жөн гана мелдешти көрүү үчүн келсе керек деп ойлошкон. Бирок качан ал катышуу үчүн каттоодон өткөндө, бул улгайган жөөгүлүктүн ниетин чындап түшүнүшөт. 64 номуруна ээ болгон соң катышуучулардын катарына турган кезде, теле алып баруучулар тегеректеп алып суроолорун бере баштайт. Саламатсызбы? Атыңыз ким жана эмне максатта келдиңиз? Мен Клифф Янг, мен Мельбурндан алыс эмес жерде койлорду жана уйларды багам. Ушул сөздөр менен жөнөкөй, жүгүрүүгө шарты жок, жашы өтүп калган фермер жаш спортчулар менен бирге күч сынашууну чечет. Ал убакта Клифф Янг аттуу бул жөөгүлүк 61 жашта болгон. Бысмылда деп марафон башталышы менен эле профессионал спортчулар көлөч кийген Клиффти узакка калтырып кетишет. Айрым көрүүчүлөр буга боору ооруп, байкуш дешсе, кээ бирлери ачык эле шылдың кылышкан. Акыркы келе жаткан спортчуну сыналгы аркылуу көптөгөн көрүүчүлөр байкоо салып, айрымдары өлүп калбаса болду дешип сарсанага батышат. Демөөчүлөрдүн бири абушкага боору ачып, ага жеңил бут кийим жана спорттук форма кийгизет. Марафондун ар бир катышуучусу 5 күндөн ашык жүгүрүү керектигин жана ал үчүн күн сайын 18 саат жүгүрүп, 6 саат уктап эс алуу керектигин билишет эле. Клифф Янг муну эч билген эмес эле. Мелдеште уктаса болору тууралуу да эч кабары жок эле. Андыктан ал башкалар уктап жатканда түнү бою жүгүрүп, эс алуусуз өткөрөт. Эртеси таңда Клифф уктабастан жүгүрүп, Митагон шаарына жетип калганын адамдар угушат. Бирок Клифф түндү эс алуусуз өткөрсө дагы, мындай жигердүү аракети менен башка чыгаан күлүктөрдөн өтө эле алыс болчу. Антсе дагы ал жол боюндагы көрүүчүлөр менен жылуу саламдашып өтүп жатты. Ар түнү Клифф уктабастан алдыдагыларга улам жакындай берип, акыркы түн дегенде дүйнөлүк атагы бар атлеттерди ашып өтөт. Акыркы күнү таңда ал бардыгынын алдыда эле. Ошентип 61 жаштагы Клифф Янг көпчүлүктүн духу жетпеген супер марафонду аман эсен жүгүрүп гана өтпөстөн биринчи болуп келип, ошондой эле рекордду 9 саатка жаңылап улуттук баатыр болуп кала алган. Клифф Янг 875 чакырымды 5 күн 15 саат жана 4 мүнөттө уктабастан багындырган. Уникалдуу жана уйкусуз жөөгүлүктүн сыры анын өмүр бою фермада кой кайтарып, жайлоодо жүгүрүп өткөргөндүгүндө болгон. Чагылган түшүп, катуу борон башталганда койлорду чогултуу үчүн чыгат эле. Ал үчүн аянты чоң жайлоолорду кыдыруу керек болчу. Кээде качкан койлордун аркасынан жүгүрүп кармоого туура келип, ал үчүн 2-3 күн убактысы дагы кетет эле. Ошол себептен ал 5 күндүк супер марафон тууралуу уккан замат катышууну чечет. Себеби бул мелдеш фермадагы марафондон 2 эле күнгө узагыраак эле. Мелдеште ал качып бара жаткан койлорду чогултуп жатам деп элестетип жүгүрө берген. Ошентип мелдешти да жеңип алган. Дагы бир кызыгы, Клифф биринчи орун үчүн берилчү $10,000 алуудан баш тартып, кийинки келген 5 атлетке $2,000 бөлүп берген. Муну ал акча үчүн катышпаганын билдирген жана өзүнө бир тыйын дагы алган эмес. Ушундан кийин жөнөкөй, колу ачык Клиффти бүткүл Австралия сүйүп калат. Бир жолу адамдар анын сааты жок экенин байкап, кол саат белек кылышат, бирок Клифф ыраазычылыгын билдирип, кичинекей булагы берип коет. Клифф Янг сааттын эмне кереги бар экенин аңдаган эмес, себеби ал качан күн, качан түн жана качан ачка болуп жаткандыгын билүү үчүн сааттын кереги жок экенин билген. Клифф Янг 2003 жылы 2-ноябрда 81 жаш курагында каза болгон. Жөнөкөй чабан 6 күндүк супер марафонду жеңип алган, себеби мелдеш учурунда уктоого мүмкүн экенин билген эмес эле. Cliff, would you do it again? Would you do it again? Oh no, I don't think so. Жана акырында айтып кетчү сөз, келиңиздер китеп окууга көңүл бөлөлү. Инсан бир гана тагдырды көрөт, бирок китеп аркылуу миңдеген тагдырды башынан өткөрө алат. Китеп аркылуу акча коротпостон эле дүйнөнү кезе алат. Мезгил машинеси жок деле өткөн доорго бара алат, илгер килимди ала алат. Адам китеп аркылуу өзүн өнүктүргөндөй башка эч нерсе менен өнүктүрө албайт. Андыктан китепке көңүл буралы, жан дүйнөбүздү байыталы. Кызыктуу тасмаларды көрүү үчүн каналга жазылыңыз дагы,
Тасма жаккан болсо баш бармакты көтөрүп башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Тасманын пайдалуусун көрүңүз, жакшы калыңыздар.